биринчи ошо Кабаны көргөндө дуа кабыл болот. Бул жактан бар биринчи көз менен Кабатулланы, Байтулла Шарифти, Аллахтын үйүн көргөндө эмне деп дуа кылса, инсан дуасы кабыл болот. Алымдарыбыз ошон үчүн айткан, Кабаны көргөндө дуа кылгыла. Жүрөктөн эмнени кааласаңыз, барын дуа кылыңыз. Анан ушул дуанда сөзсүз кылыңыз. О Аллахым, мен өмүрүмдүн аягына чейин канча жакшы дуа кылган болсом, бардык дуаларымды кабыл кыл деп ошол жерден кабыл кылдырып алыңыз. Эгер ошол жерден дуаңызды кабыл кылдырып алсаңыз, буюрса ажылыктан кайтып келгенден кийин дагы канча Аллахым өмүр берет, канча дуа кылсаңыз Аллах Таала бардык дуаларыңызды кабыл кыла берет. Ошон үчүн Кабаны көргөндө дуа сөзсүз кабыл болот. Ошо Кабаны көргөндө, о Аллахым, өмүрүмдүн аягына чейин канча дуа кылсам, бардык дуаларымды кабыл кыл деп, мына ушул дуаны да кылыш керек. Демек Кабаны көргөндө дуа кабыл болот. Жана ошондой эле мультазам деп коет, Хайжар Асвад, баягы кара таш Кабанын бурчундагы. Анан Кабанын эшиги, экөөнүн ортосу мультазам деп коет. Мана ошол жерде дуа кылса, алда кабыл болот. Анан Мизаб Рахмат деп коет. Бая Кабанын уртусунда жамгыр жааганда бая суу түшө турган бар. Ошо суу түшө турган ошонун астында дагы дуа кабыл болот. Жана ошондой эле тавафта дуа кабыл болот. Айланып атканда эмне деп ичиңизден дуа кылсаңыз, жүрөгүңүздөн дуа кылсаңыз, ошо таваф кылып жатканда дуа кабыл болот. Жана хатим, ошол хатим деп коет, бая така сыяктуу болуп турбайбы Кабанын жанында. Ошол така сыяктуунун ичине кирип туруп, хатимдин ичине кирип дуа кылсаңыз кабыл болот.